Урматтуу кыргызстандыктар, Баткендеги кырдаал баарыбызды ойго салып турат. Шейит кеткен мекендештердин туугандарына, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Баарыңыздарды сабырдуулукка чакырып кетет элем. Бул маселе тынчтык сүйлөшүү жол менен чечилет деп ишенебиз. Учурдагы кыйын абал эске алып, Чүй областында боюнча жалпы мамлекеттик кызматкерлер бир күндүк айлык акысын бөлүп беришти. Чүй областында ар бир районунда штаб ачылып, Баткен областына тургундарына жардам катары уун азык түлүк жана акчалай жардам чогулуп жатат. Акчалай жардам үчүн дагы банктарда атайын эсеп ачылган. Мен да четте калбай, жеке үй бүлөмүн атынан, өзүмдүн атыман Баткен областындагы 10 тонна un, 1 тонна май, дагы башка азыктарды өзүм жөнөтүп атам. Урматтуу замандаштар, ушул ыйык Рамазан айында провокация калтырбай, душмандарга жол бербей, биз бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге жардам берип турайлы.